Söz Акылбек Усенбековичте. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Сиздер менен чогуу бир топ көп максаттарды астыга коюп атабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич 24-25 жылдары авариялык мектептерди, негизи эле мектептердин проблемасын толук чечүүнү биздин өкмөткө тапшырган. Сиздер биз берген мыйзамдардын баарын колдоп берип атасыздар. Сиздерди сыйлоо, урматтоо менен дагы бир жолу ишендирип коеюн, бул бюджет аткарылат. Эмдиги жылы профицит болот, бирок ал үчүн бизге тынччылык керек, анан ынтымак керек. Сиздердин айтып аткан сын пикирлериңиз биздин министрлерди баарын чыйралтып бекемдейт. Бир да депутат өзүнүн үйүнө же өзүнүн көчөсүнө сураган жери жок. Ошондуктан сиздерди түшүнөбүз, тыгызыраак элдер менен иштейсиздер, көбүрөөк сиздерге алар келип турат. Бирок биз да сиздерден артка калбай, сиз айткан жерлердин баарына барып, өз көзүбүз менен көрүп, анан жеринде чечимдерди кабыл алганга аракет кылып атабыз. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Анча-мынча жаш министрлер, мына вицелер жөнүндө айтып калып атасыздар. Сиздер көтөрүмдүү болсоңуздар, сабырдуу болсоңуздар, биз алардын баарын Садыр Нуркожоевич, сиздер, мен болуп аларды тарбиялап алабыз. 7 миллион элитең баары биздики. Эми эси жок деп, эси жокторго тентектеп, тентектерге теңеле берсек, биздин көчүбүз астыга жылбайт. Сиздерди терең урматтоо менен дагы бир жолу ишендирип коюуга уруксат этиңиздер. Биз сиздер менен чогуу бул бюджеттти ашыгы менен аткарабыз. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат, ийгилик болсун.